Менде бир нече сунуш бар. Бул Баткен областынын Кадамжай районунда Молдонияз айыл өкмөтү бар. Ошол жерде Умайыне деген айылда мен өзүм барып көзүм менен көрүп келдим. Ашар жолу менен салынган мектепте окуп атышат. Ал мындай абалы аябай начар. Ошону бир эске алып койсоңуз, бул биринчиси, мына Госстройдун өкүлү отурат. Чогуу ушул маселени карап берсеңиздер, ошол жерге жаңы мектеп куруп берүү жөнүндө бул биринчи маселе. Экинчиси, ошо Баткен шаарында Кызыл жол деген айылда ушул авариялык абалда дагы бир мектеп бар. Мектепке балдардын ушу батпаганына байланыштуу бир 200-гө жакын окуучу башка мектепке барып, башка жердеги алыскы мектепке барып окуп атышат. Ушу Кызыл жол Баткен шаарында Кызыл жол кварталындагы мектепти дагы көзөмөлгө алып, жаңы мектеп куруу боюнча эске алып берсеңиздер, негизи мен мыйзам долбоорун колдойм. Ийгилик ишиңиздерге. Жарайт, бизде бүт курула турган мектептерден артыкчылыктуу багыттары бар. Балким сиз айткан мектептер дагы тизмеде болуп калышы мүмкүн. Дагы бул иш токтобойт. Экинчиден, быйылкы жылкы эң көп бюджет көпчүлүк ушу ички миграциянын негизинде Чүй областына келгендиктен Бишкек шаарындагы тегеректеги бүтпөй жаткан, анан 4 сменага айланып кеткен мектептерди курууга жумшалып атат. Туура айтасыз. Анан ар бирин ошо министр менен Госстрой жана ошондой эле жергиликтүү өзүн өзү башкаруу органынын жетекчилиги менен 3 тараптуу сунуш берип жатабыз курулуштарга. Туура айтасыз. Азыр эми баягы мектептер боюнча Госстрой кечээ жаңы мыйзам алып келген да, бир башкача тартипте курайлы депчи. Ошол тизмеге киргизип, биргеликте иш алып барып берсеңиздер, анткени көптөгөн мектептер жаңыланып, жакшы иштер жүрүп атат. Бирок ошол авариялык абалдагы мындай тез арада жасай турган мектептерге ушул 2 мектеп кирет да. Анан кат жүзүндө мага маалымат берип койсоңуздар, чоң рахмат.